Қажетіңізді бітіру үшін жасалуучу амалдар. Қандайдыр бір қажетке туш келген пенде, бейшембенің түні төмөнкү зикирди 1200 жолу оқса, анын қажеті атқарылады. Субханаллахил қадири захирил қавиил кафи. Екінші, қажет намазы. Тирмизи шариф китебинде жазылған. Пайғамбарыбыз алейхиссалам сахабаларға айтты: кимдин башына қажет келсе ал, толық дарат алып, 2 рекет қажет ниетінде намаз оқсын. Намаздан кейін Аллах Таалаға мақтау айтсын. Мисалы, Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, ва ла хауля ва ла куввата илля биллахил алиюл азим. Андан кейін салават оқып, анан төменгі дуаны оқысын. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برين والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Андан кейін өзінің қажетін Аллах Тааладан сұрасын. Hazreti İbn Abbas радиаллаху анху пайғамбарымыздан риваят қылған: ким бір нәрсеге мұқтаж болса, анда ал ешкім көрбеген жерге барып, жақшылап дарат алсын. Анан 4 рекет нафил намаз оқсын. Бірінші рекетінде 1 жолы Фатиха сүресін жана 10 жолы Ихлас сүресін оқысын. Екінші рекетте 1 жолы Фатиха, 20 жолы Ихлас сүресін оқысын. Üçüncü рекетте 1 жолы Фатиха, 30 жолы Ихлас сүресін оқысын. Төртінші рекетте 1 жолы Фатиха, 40 жолы Ихлас сүресін оқысын. Салам беріп намаздан бошығандан кейін Ихлас сүресін 50 жолы, 70 жолы салават, қайсы салаватты оқыса да болу өрет. Андан кейін 70 жолы ла хауля ва ла куввата илля биллахты оқып дуа қылсын. Ушыл амалды қылғандан кейін, егер мойнында қарызы болса, қарызынан құтылады. Мекеннен алыс болса, өз мекеніне жетеді. Егер күнөөсү көбейіп, асманға чейін жетіп, андан кешірім сұраса, күнөөсү кешіріледі. Егер перзенті жоқ болса, перзентті болады. Қысқасы анын тілеген ар бір дуасы қабыл болады. Бұл дуаны ақмақтарға үйретпегілі. Алар тура емес іштерде бұл дуа арқылы жардам сұрап албасын. Түшіндірме. Намаздың ішінде санды, манжаларын біраз басып қойып есептеген жақшы. Теспені қолға алып есептеген макрух болады. Намаздан кейін қалағандай есептесе бола береді. Истихара намазы. Ар бір инсан бір іште баштаардан мурда Аллах Таала менен кеңешүүсү зарыл. Мына ушуну истихара деп айтабыз. Хадисте бул амалдын өтө көп пайдалары айтылган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: Аллах Тааладан кеңеш сурабай коюу бул бактысыздык жана жакшылыктан куру калуу. Ким нике, сапарга чыгуу жана башка иштерин истихара менен кылса, Аллахтын каалоосу менен ал эч качан өкүнбөйт. Истихара намазын окуунун жолу: 2 рекет истихара ниетинде нафил намаз окуп, толук көңүл буруп, андан кийин истихара дуасын кылат. Истихара дуасы окулгандан кийин жүзүн кыблага буруп, дарат менен таза төшөккө жатсын. Уктап тургандан кийин жүрөгүндө кайсы нерсеге бекем ой пайда болсо, ошол ал адам үчүн пайдалуу болот. Анан ошол ойго келген пайдалуу иш болоруна терең ишенип, ал ишти аткаруу керек. Эгер бир күндө анын ою бир нерсеге токтобостон эки ойлуу болуп тура берсе, анда экинчи күнү дагы ушул амалды аткарсын. Ушинтип 7 күнгө чейин бул амалды аткарса, буйрса ишинин пайдалуу же пайдасыз экендиги билинет. Эгерде инсандын ажылыкка барууга ниети болуп турса, анда ажылыкка барсамбы же барбасамбы деп истихара кылбастан, балким баланча күнү сапарга чыксам пайдалуубу же зыяндуубу деп истихара кылуу керек.
Кимдин башына түйшік келіп қыжалат болгондо жана ал түйшіктен құтылуунун жолун түшүндө көргүс келсе, анда ал даарат алсын. Андан соң таза кийим кийип, атыр себинсин. Андан кийин таза төшөккө кыбылага жүздөнүп жатып, Аш-Шам сүрөсүн 7 жолу, Вал-Лайл сүрөсүн 7 жолу жана Ихлас сүрөсүн 7 жолу окуп, кол көтөрүп, «О жараткан, менин түшүмө ушул түйшүктөн кутула турган жолду көрсөтүүчү нур пайда кыл жана менин дуамдын кабыл болгонун билдир» деп дуа кылсын. Мына ушул амалды аткарып уктаган инсанга Аллахтын каалоосу менен анын түшүнө кыйынчылыктан кутулуунун жолу көрсөтүлөт. Эгер ошол күнү кутулуу жолу билинбесе, анда ушул амалды 7 күнгө чейин кылсын. Аллах Таала буйруп, инсанга түйшүктөн кутулуунун жолу билинет. Бул истихара амалы тажрыйбадан өткөн амал. Эскертме. Истихара намазын окугандан кийин жогоруда айтылгандай, кээ бирлердин түшүнө кирет. Бирок түш көрүү шарт эмес. Балким истихара окугандан кийин истихара намазынын таасири пайдалуу ишке жол ачылып, пайдасыз иш өзүнөн өзү токтоп калат. Экинчиден, истихара намазын сөзсүз уктаардан мурда окуу шарт эмес. Намаз окуу макрух болгон убакыттардан башка кайсы эле маалда болбосун окуса болот. Ясин сүрөсү. Ясин сүрөсүнүн көптөгөн пайдалары айтылган. Азирети Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: ар бир нерсенин жүрөгү болот. Курандын жүрөгү Ясин сүрөсү. Пайгамбарыбыз айткан: үммөтүмдүн ичинен кимдин жүрөгүндө Ясин сүрөсү болсо, Ясин сүрөсүн жатка билсе, мен аны дос тутам. Дагы бир хадисте, ким Ясин сүрөсүн таңга жуук окуса, анын ошол күндүк бардык кажеттери ишке ашат. Ал эми ким кечкиргенде окуса, анын түнкү бардык кажеттери орундалат. Азирети Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят кылынган: ким Ясин сүрөсүн таңга маал окуса, ошол күнү кечкиргенге чейин анын иши жеңил жана ырыскысы мол болот. Ал эми ким кечинде бул сүрөнү окуса, таң атканга чейин иши жеңил жана ырыскысы берекелүү болот. Бир риваятта, ким ачка болгондо Ясин сүрөсүн окуса, Аллахтын өкүмү менен курсагы тоюп калат. Ким жолдон адашып калганда, бул сүрөнү окуса, Аллахтын каалоосу менен жолун табат. Ким бир нерсени жоготкондо, бул сүрөнү окуса, жоготкон нерсесин табат. Кимде тамактын аз болуп калуу коркунучу пайда болсо, Ясин сүрөсүн окусын. Буйрса тамак берекелүү болуп, жана баарына жетиштүү болот деп айтылган. Ал эми өлүм төшөгүндө жаткан адамдын алдында Ясин сүрөсү окулса, анын жанынын чыгуусу жеңил болот. Эгерде өлүктүн алдында аны жуугандан кийин бул сүрө окулса, өлгөн адамга мунун көп пайдасы бар. Салават. Салават айтуунун пайдалары хадистерде көп келген. Бул жерде алардын айрымдарын баяндап өтөбүз. Ким пайгамбарыбызга бир жолу салават айтса, Аллах Таала жана периштелер ага 10 жолу салават ырайым дуасын айтышат. Анын даражасы 10 эсе көтөрүлөт. Ага 10 сооп жазылат, 10 күнөөсү кечирилет. Анын дуасы кабыл болот жана ага пайгамбарыбыздын шапааты важип болот. Салават айтуу бул дүйнөдө кажеттердин бүтүүсүнө, ооруларга шыпа болууга, душманды жеңүүгө, Аллахтын ыраазылыгын табууга, Аллах жана пайгамбарыбыздын сүйүүсүнүн пайда болуусуна, жүрөктүн тазалануусуна, ырыскы жана үйдө берекенин болуусуна, жан чыгып жаткан учурдагы кыйналуудан кутулууга жана жакырчылыктын жок болуусуна себеп болот. Салаватты көп айткан адам сараң болбойт. Кайсы жыйында салават окулса, ошол жыйында отурган адамдарды Аллахтын ырайымы ороп алат жана салаватты көп окуган адамга түшүндө пайгамбарыбыздын зыяратын насип болот. Ал кыямат күндүн коркунучунан жана чаңкоосунан аманчылыкта болот. Дубанын пайдалары. Инсанга керек болгон нерселер дүнүйөгө же динге байланыштуу болсун. Ал инсандын колунан келсин же келбесин, ар бир нерсени Аллах Тааладан суроо зарыл. Инсандын алы жеткен иштерде аракет кылуу менен бирге дуа кылуу зарыл. Ал эми инсандын алы жетпеген иштерде бир гана Аллахтан дуа кылып суроо керек. Кимдин башында муктаждык келгенде, ошол замат жүрөк же тил менен Аллахтан дуа кылып сурасын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан:
Birinchi, Alloh Taala öte mehrimli jana izzatli zat. Pende anın aldında қолын жайса, ал пендесін құры қол қайтарғандан уялат. Jamil Favaid. Екінші, кем Аллахтан дуа қылып сұранбаса, анда Аллах андан наразы болады. Үшінші, кемге дуа қылуының ешігі açılса, аға райым ешіктері açылады. Төртінші, сілер Аллах Тааладан дұрыс нәрсені сұрасаңар, жүрегіңердің анын қабыл болғанына толық ішенгіле. Бешінші, кемден дуа қылып жатқан учурда жүрегі Аллахтан қапілетті болып, башқа нәрсе менен алек болса, Аллах анын дуасын қабыл қылбайды. Алтыншы, дуа бұл ибадат. Bir риваятта айтылған, дуба ибадаттың жаны жана өзөгі. Жетінші, дуба ғана Аллахтың чечімін өзгөрт алат жана кечіктері алат. Сегізінші, дуба ғана адамдың башына келген жана келе тұрған балелерге қалқан бола алат. Тоғызыншы, адам кейде мен дуа қылсам қабыл болбоду деп айтат. Шындығында анын жегені, ичкени, кийген кийими жана тапқан ақшасы арам болса, дуасы қайдан қабыл болсын. Башқача айтканда, ким арамдан жеп ичсе же кийинсе, анын дуасы қабыл болбойт. Онынчы, инсан дуа қылғанда қолын ийнине чейин көтөрсүн. Башқача айтканда, қолын ийнинен бийик көкүрөгүнөн ылдый кылбасын. Дубада алақанын толық ачуу кичи пейилдиктин белгиси. Натыйжада адамдын кылган эч бир дуасы кайтарылбайт. Инсан эч качан ушул кичинекей нерсени да улуу заттан кантип сураймын деп ойлобосун. Себеби Аллахтын астында эң чоң нерсе да кичинекей болуп саналат. Бул баян канткенде ырыс-кыз мол болот аталыштагы китептен алып баяндалды. Урматтуу мусулман бер туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.